Кыргызстандын жол тармагына 669 даана техника сатып алынат. Анын ичинен алгачкы 84 даанасы өлкөгө алынып келинди. Алар өлкө ичиндеги жолдорду салуу үчүн Транспорт жана коммуникациялар министрлигине өткөрүлүп берилди. 2023 жылы аталган тармактын динамикалуу өнүгүшүнө өзгөчө колдоо көрсөтүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жол салууга быйыл бюджеттен 6 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Өлкө көз карандысыздык алгандан бери мындай көп сандагы техника биринчи ирет сатылып алынууда. Эртерээк открытиясын жасап аткан себебибиз болсо жана ошол сырттан башка компаниялар жалдабайлык деп биз өзүбүздүн Кыргыз автожол деген ишканасы ишке алып баралык деп ошол себептен болсо эртерээк ачып ошол жолдорду болсо машина техникалар бар деп эртерээк кетирелик деп атабыз буюрса жумушка. Ошо менен буюрса эртеңдерден уже бул машиналер болсо уже по регионам кетишет, демеге по областям кетишет. Көбүнчөсү техникасы ошо Оштун жолуна кетет, буюрса жака бул жакта барып иш алып туруп башка. Транспорт министри Тилек Текебаев бул техникаларды лизинг аркылуу 30%-ын төлөп, 70%-ын насыяга алынып жатканын билдирди. Аталган насыяны 3 жыл ичинде төлөө пландалган. Ошо дозволдорду алып аткан ошо акчалардын баарын ушул Дорфондко түшөт. Андан да башка ушундай булактарыбыз бар. Мына жолдун придорожный сервис деген бар, полоса отвода дегендер бар. Ошолордун болсо биз арендага берип аткан ошол акчанын баары биздин ошо дорожный фондко түшөт да. Ошо дорожный фонд болсо бул эми ошонун эсебинен болсо ошол акча машиналердин баарын ошо кутулабыз да негизи. Алынган техникалар 7 облуска бөлүнүп берилет. Транспорт министри жол куруу үчүн асфальт чыгаруучу заводдорду куруу каралып жатканын дагы кошумча. Асфальт заводубуз келип атат. Алардын баардыгын ошо 4 областка орнотулат, буюрса Ошко орнотулат, ошо Ноокат жолдун салымында. Нарын Байытова деген ошо 120 километрден өзүбүздүн күчүбүз менен салабыз деп турабыз. Буюрса аякка да орнотулат ошо келген асфальт заводубузда. Андан башка да Алабукка Чаткал деген жолубуз Жалал Абад областында 170 километр. Аны болсо да ошо иш алып баралык деп турабыз аяктан. Андан башка да мына балыкчы Чолпонта Каракол деген жолубузду болсо мына бизде президентибизден тапшырма берди эле. Жайкы сезонго чейин ушуну ачкыла деп. Буюрса ошо бир тарабын болсо мына ачтык. Өлкө эгемендик алгандан кийин 5 жыл ичинде 600 километр чамасында гана жол курулса, быйыл жылдын аягына чейин республика боюнча 855 чакырым жолду куруу жана оңдоо мерчемделген. Кыргызстанда жол тармагын өнүктүрүү 2023 жылдын негизги багыттарынын бири катары бекитилген.